чогулганыбыз булардан элибизге керектүү жакшы ниет менен отуруп тилектерибизди айтып, ушул тилектерибиз орундалсын. Эми сыртта жүргөндө бизге биринчи иретте ошо ынтымак керек да. Ынтымак, бири-бирибизди туура түшүнсөк, туура уга билсек, анда ортодон көптөгөн нерселер пайда болот, ишеним пайда болот. Ишеним бар жерде иштер болот деп дайыма ишенип күтөмүн. Кудай буйруса ошо тилек орундалып, жакшылыктардын арасында жүрөбүз. Сиздердин баарыңызды куттуктаймын. Дагы айта турган сөздөрдү кечирээк дагы айтабыз. Азыр Асыкабызга сөз беремин. Саламатсыздарбы, урматтуу токтогул жерлештер. Бүгүнкү өтүп жаткан айбашы жана Кудай тамагы менен жана эртеңки майрамыбыздар менен курман айт. Бардыгыбыз ошо алыс жерде жүрөбүз. Алыста жүргөндө бири-бирибизге өлөп жөлөк болуп, дайыма ынтымактуу. Баягы токтогулдун ынтымагы дегендей маанга ээ болуп жүрө берели. Сак саламат, алты саныбыз адам аман элибизге, жерибизге, туугандардын, үз туугандардын аты менен маңдайына барып туугандар менен көз көрүшкөнгө Кудай насип кылсын. Бардыгыңарды эртеңки кирип келген айт майрамыңыздар менен дагы bir жолу келиңиздер. Урматтуу токтогул коомунун жабактары, бүгүнкү Арапа күнүңөр менен эртеңки курман айтыңар менен ушу эмне тилесеңер Кудай тилегиңерди берсин. Эмне максат менен келсеңер ушу Москвага ошо максатыңар аткарылсын. Быйылкы үй сала албай калгандар 2 жылы курман айтканга чейин үйүңөр бүтсүн. Балалы болбогондор балалы болсун, кыз бергендер болсун, келин алгандар болсун, уул үйлөгөндөр болсун. Анан карыздарлардын дагы карыздары утулуп, өздөрүн бир бошотуп жашынакай бир акыбалга келсин. Бул жерде баарыңар ушул жакшы тилек менен келип отурасыңар. Тилегиңер кабыл болсун. Эртеңки күнүбүз дайыма ушу бүгүнкүдөй эң жаман күнүңөр бүгүнкү күндөй болсун. Мен сиздерди көрүп аябай сүйүнүп атам. Атыбыз алайгадан дагы жеткен токтогул коомубуз. Ушуңар кут болсун, дайыма жакшылыкта болгула, Кудай бере берсин, коюлуп келе берсин, тегирип бере берсин, тегирип келе берсин. Баардыгы жакшылык болсун, ойлогон ойлорго бир максатыңарга жетүүгө тилектешмейм. Айым айткандай улуу урматтуу токтогул балдары, кыздары бүгүнкү Арапа күнүңөр менен эртеңки айтыңар майрат болсун. Анан ошол жерде футболчу балдар отурасыңар, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Мындай жеңишти алып келе бергиле. Биринчи орун, экинчи орундагы эмнебизге өмүрүңөр узун болуп, көп ийгиликтерге жетишке. Анан кыздар силерге дагы ден соолук, узун өмүр. Ушу токтогул коомунун админдери бар болгула, бай болгула. Бар болгула. Кымбаттуу жерлештер, кымбаттуу бир туугандар, силер менен бүгүн мен жолугушуп отурганыма аябай кубанычтамын. Жумушта болчумун, ушу окуп, 2 саат болсо дагы ушу сиздер менен жүз көрүшүп келейин деп келдим. Нурлан эниме чоң рахмат. Ушул токтогулдуктардын башын бириктирип, коом түзүп койгонуна дайыма жумуртканда рахматымды айтып келем. Мурда айтып жүрчү. Андан кийин ушунганыбызда 2 жылдын жүзү болуп баратат. Чоң рахмат, уюштуруучуларга рахмат. Дайыма бар бололу. Кыргызстанда касиеттүү жерлердин бири Кетментөө өрөөнү. Ошол Кетментөөнүн кулундары болгонубузга сыймыктанышыбыз керек. Кетментөөдө элдин асылы жашайт, элдин тазасы жашайт. Себеби дегенде Кетментөөнүн суусу таза. Кетментөөдөн эң мыкты залкардар чыккан. Ошолордун урмактарыбыз биз. Биз сыймыктанышыбыз керек. Башка райондордун арасында биздин башыбыз саат бийигирээк болот деп ойлойм.
сүйүктүү жерибизге дайым эле чогулуп алып, ура деле тамак ичип тарапка көрбөй, мына Кудай буюрса 2 жылдын жолу баратат. Чогулуп туруп, ынтымагыбыз күчтүү көздөй берсин. Ошондой жана жамандык жакшылыкта чогулуп жүргөн акчаларыбыздан дагы чогултуп бир токтогул коону, Москвада токтогул тургузду деген бир жакшы бир нерсени жасашыбыз керек. Кыздар өзүбүзчө ынтымактуу бололу, балдар өзүбүзчө ынтымактуу бололу, ортодо жалпы ынтымак болсун. Бири-бирибизди алдыга чыгаралы, жамандыгыбызды бекитип, жакшылыгыбызды чыгаралы. Кыйналган кыздарыбызга жардам берели. Үйү жокторго үй алып берели. Көп түкүрсө көл болот дейт. Көл толтурса сел болот дейт. Биз көпчүлүк ынтымакта болсок баары болот. Буюрса көч бара-бара түзөлөт. Мен ишенем, буюрса алдыда дагы жакшыракай мыкты уулдарыбыз, кыйын кыздарыбыз турганда, алдыда дагы жакшы көп нерселер болот деп. Биз кантип сыймыктанбай коймок элек. Кыргыз маданиятында мыкты маданият кызматкерлеринин 80%-ын Гетментөө өткүзөт экен, токтогул. Эң мыкты ырчылар, эң мыкты актерлор, эң мыкты куудулдар, залкар манышчылар биздин Гетментөөдөн чыкса, анан кантип биз сыймыктанбай койбойбуз. Мыкты акындар бар. Жөнөй алданда мынакей төп акындардын алдыңкы сагында биздин Элмирбек менен Алиев турат. Супер куудулдардын арасында биздин Акылдар турат. Народный артисткалардын арасында биздин Бек менен Гүлнур турат. Антип санай берсек толтура биздин сыймыктана турган инсандарбыз. Мына ошонун урпактары силерсиңер жаштар. Араңардан чыксын Кудай буюрса, ошо шакирттер. Футболчу балдар деп угуп атам, аларга да миң мектеп рахмат. Биздин намысты коргой бериңиздер. Дайыма бар бололу, бай бололу, бактылуу бололу. Сөзүмдү мен акын эжемдин, ошо өзүмдүн мен аябай сүйөм Гетментөөнү, Бишкекте да үйүм бар, ошондой болгондо дагы кесип болбосун, Бишкекте үйгө барып жүргөндө мен ушу Токтогулга баргы чакты бирөөнүн үйүндө жүргөндөй болом. Качан ошо Токтогулга барганда гана мен өз үйүмө келдим деп, ошондо анан менде ошондой сезим пайда болот. Анан менин чыгармаларымдын көпчүлүк басымдуулугу ошо туулган жерге арналган. Ошол туулган жерге арналган ырлардын бирин сиздерге окуп берейин. Шыралжың шырактарың бир окумуш, бозоргон боз шактарың кымбаттагы, бейиштей жашыл төрдүн берсин бурчун, какшыган бир чулугу алмашпасмын. Турпагын төшөнөрүң жаның чында, түөлүк уктар жайын коюнуңда, туулган жер суулуу ичкем тузун таткан, берсем карызың бар моюнумда. Шамалың эркелетет чачың тарап, жүзүңдү жумшатсылап жыбаргында, талаалар чарчаба деп жашылданат, чарчабайм өзүң берген деним барда. Ташыңды өпкүм келет барганында, тал терек арчаларын кучактаймын, акыркы демим чыкпай калганында, көшүлүп коюнуңда тынчыктармын. Тоолоруң узатышат үмүт менен, жолдоруң өзүңдөй жөлөк мага табылабы, дайыма демиңмен сүрөп турат. Жолдорун суналышып күтөт дагы, тоолоруң үмүт менен узатышат. Өздөрү менен урматтуу менин токтогулдук жердештерим, бүгүнкү Арапа майрамыңыздар менен, эртеңки Курман майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушундай алтындай убактыңыздарды аябастан бүгүнкү ушул отурушубузга келип берген аксакалдарыбызга жана биздин мырзаларга, футболный командаларга абдан чоң рахмат. Бүгүнкү күнүбүз аябай жакшы, көңүлдүү өтсүн. Ошо биздин ынтымагыбыз мындан ары дагы мындан ары да өрчү берсин. Биз ушу айтып кеткендей өйдө 2 жылдын жүзү болуп калды. Бизди ошол коомду уюштурган биздин Нурлан Нурдиновичке чоң ыраазычылык, ушунчалык элдин башын бириктирип, ушундай ынтымакка чакырып жүрөт. Анан дагы бүгүнкү уюштуруу тобуна дагы чоң рахмат.
Бардыгыңыздардын бүгүнкү арапа күнүңүздөр, эртеңки Курман айтыңыздар кут болсун. Чоң рахмат.